жүргөндө ушу 5-6 класс кезимде эле юрист болом деген seçilem. Şu юрист болуп андан кийин ушу мектепти бүтүп сот болом деген ойго келгем да. Андан кийин ушу окууну ийгиликтүү бүттүм. Андан кийин ушу 99-жылы Жүсүп Баласаган атындагы окуу жай болуп калган. Ошол жака 1-курска өтүп юридикалык факультетти аяктадым. Аяктагандан кийин ушу 2004-жылы Ысык Ата районуна биринчи иш алып баруучу болуп жумушка кирдим. Андан кийин 1 жылдан ашык сот отурум катчысы болуп иштедим. Андан кийин сот аткаруучу болуп кеттим. Сот аткаруучу болуп бир 4 жыл иштегенден кийин анан кийин улук сот аткаруучу болуп иштедим. Улук сот аткаруучу деген как руководитель отдел болуп саналат да. Ошентип жакта 5 жыл иштедим. Ошентип 2015-жылга чейин кантта 11 жыл жүрдүм да. 2015-жылы сынак болуп калды. Ошол сынак болгонго үйгө да жакыныраак деп ошо Аламин районуна сынакка катыштым. Сынакка катыштып, Кудайдын буйругу экен ошо бияка судья болуп өтүп калдым. Ошо 2-декабрда 2015-жылы указ чыкты эле. Ошондон бери биякта кызмат өтөп келатам. Андан кийин биякта 3 жыл 2018-жылга чейин катардагы судья болуп иштедим. Биз ушу жарандык иштерди, жазык иштерди аралаш караш элек. Анда ал кезде 9 судья иштечү элек. Андан кийин 2018-жылы ушу аппараттагы судьялардын колдоосу менен ал кезде ушу судьяларыбызды тандачу эле ичибизден төраган. Андан кийин баары ишенич көрсөтүп ушу 2018-жылы 7-декабрда 3 жылдык мөөнөткө төрага болуп шайландым. Ошондон бери ушу иш аркылап келатабыз. Сот отуруму ачык деп жарыяланат. Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 266-беренесинин 2-бөлүм 1-пункту менен айыпталган. 3 жылдык мөөнөтүбүз 2021-жылы декабрда аяктады. Андан кийин ошо төрайымдын приказы менен, буйругу менен төрагалыгым уланды да. Анан бүгүнкү күндө бизде ошо биз келгенден бери ошо пилотный проект болуп Аламин район сотунда ошо Бишкекке жакын болгондуктан ошондой экен. Анан 2016-жылдан бери жана АИ системасы менен иштеп баштадык. Бүгүнкү күндө эле аянатчык элек, бирок ошо АИ системасы иштеп кетсе, ошо бир топ соттун кызматкерлерине, сотторго, тараптарга да жеңилдик туудурчудай. Эми Кудай буйрса ошо аяктап калды окшойт. Ошо аягына чыкса абдан жакшы болчудай да. Өтүп кеткен жылда жаман жылдардан болгон жок. Ошо жылдын башында эле төрайымыбыз Нургүл Жакыповна Бакирова демилгеси менен жашыл сот деп тазалануу, сот системасы таза болуш керек, короо жай, адамдар таза адамдар иштеш керек деген ой максат менен ушу жашыл сот сынак өткөрдү эле. Ага биз активдүү катыштык. Жашылдандыруу, көрктөндүрүү жакындан карап ушу иш алып бардык. Андан кийин эле 9-май майрамында дагы ушу төрайым демилгеси менен коомчулукка жакын болуу максатында ушу адамдарга ушу сот системасын жакшы жагын көрсөтүү максатында болду окшойт деп мен ойлойм. Ушу Нургүл Жакыповнун демилгеси менен кара картаңдарды уктуктап 9-майда жана согушка качкан ардагерлерди уктуктап өзүбүздүн чыгармачылыгыбыз менен өзүбүздүн балдарыбыз, аппаратта иштеген балдарыбыз, судьяларыбыз менен барып бизде ошо өзүбүздүн чыгармачылыгыбызды көрсөтүп, комуз менен ырдап берип, Катюша жөнүндө өзүбүздүн бир судьябыздын кызы менен барып, ал өзүнүн ырын айтып, ошо абдан жакшы самалыктар өтүүдө. Мен өзүм негизи 5 бир тукаммын. 2 эжекем менен бир иним, бир байкем бар. Ушу баарыбыздан жогорку билимдүүбүз. Ата-энем да өмүр бою мамлекеттик кызмат иштеген, мамам өмүр бою мугалим болуп, директор школа болуп иштеген. Ошо баарыбызга ошо билимдүү болгула, бирөөгө жамандык кылбагыла, алдабагыла деп ошо тарбия берген экен. Ошо мен ойлойм, ошо ата-энемдин берген тарбиясы менен ушул күнгө чейин иштеп, өзүнүн ишмердүүлүгүн кылып келатабыз го деп. Ысык Ата районунун Алмалы деген айылында туулгам, туулуп өскөм. Ата-энем азыр ошол жакта турат. Пенсияга чыккан экөө тең. Бир жумада бир сөзсүз түрдө барып, ошо ата-энем менен коорашып, баарлашып отуруп, чай ичип, ошо балдарымды алып барып, ошо балдарымда ошо айылдын каада салтына,
эмгегине мээнеткеч болуп мандайттер менен оокат кылганга үйрөтүү максатында ушу 5 күн кечинде алып барам дагы 1-күн эртең менен же болбосо жекшембинин кечинде алып келем Бишкекке. Бул сот системасы мындай экен да, сөзсүз түрдө бир тарап нааразы болот экен, бир тарапка жагат экенбиз, бир тарапка жакпайт экенбиз. Бирок ага карабай ошо коомчулук менен тыгыз болуп, судьялар акыйкат чечим чыгарса, жана санариптештердин жыйынтыгына чыгып, аягына чыгып, ошо онлайн тараптардын баары сот отурумдарын көрүп турса, мен ойлойм ушу коомчулуктун дагы ушу сот системасына жалпы көз карашы өзгөрүп, анын натыйжасында элдин сот системасына болгон ишеними артып, аброю жогорулайт деген ишеничтемин.